Мурунку чыгарылышта пенсия тууралуу жалпы маалымат айтып өткөм. Мындан тышкары пенсиянын бөлүктөрү тууралуу дагы учкай бөлүшкөм. Эске салсак, пенсия базалык бөлүк, биринчи камсыздандыруу бөлүгү, экинчи камсыздандыруу бөлүгү, андан тышкары топтомо деген дагы бөлүк бар. Бирок ал бардык жарандарга эле тиешелүү эмес. Ал эми бул чыгарылышта пенсиянын базалык бөлүгү тууралуу толук маалымат айтып берем. Калган бөлүктөрү тууралуу кийинки чыгарылышта көрө аласыздар. Бир гана чекит медиадан пенсия жөнүндө такталган жана эң башкысы түшүнүктүү маалымат ала аласыз. Атым Айкүмүш, биз менен болуңуз. 1 октябрдан тарта ар бир пенсионер 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштады. Себеби пенсиянын минималдык өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткирүү бул Конституциянын талабы болуп саналат. Пенсиянын 3170 сому базалык бөлүк, калганы камсыздандыруу бөлүгү болуп саналат. Базалык бөлүк туруктуу бир өлчөмдө чегерилет, ал экономикалык кырдаалга карабастан жана ошондой эле эмгек стажына, соцфондго төлөгөн каражаттарына карабастан берилет. Бул мамлекет тарабынан кепилденген пенсиянын бир бөлүгү болуп саналат. Буга чейин базалык бөлүк эмгек стажына жараша бөлүнүп, стаж аз болгондо азыраак берилип келген болсо, 1 июлдан тарта 3170 сомдон пенсия алгандардын баарына базалык бөлүк кыскартылбай бирдей берилет. Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстанда пенсия тилектештик жана топтомо системасы аркылуу түзүлгөн. Тилектештик дегени азыркы расмий иштеп аткан адамдар учурдагы пенсионерлердин пенсиясын камсыз кылат дегенди түшүндүрөт. Ал эми топтомо деген ар бир иштеп аткан адам болочоктогу пенсиянын бир бөлүгүн өзү топтоп атканынан кабар берет. Азыркы иштеп жаткан жарандардын соцфондго которгон каражаттары пенсионерлердин биринчи жана экинчи камсыздандыруу бөлүктөрүнө жумшалат. Ал эми базалык бөлүк үчүн каражат жыл сайын республикалык бюджеттен бөлүнүп турат. Бюджеттен соцфондго бир гана пенсиянын базалык бөлүгү үчүн эле эмес, кошумча төлөмдөр үчүн дагы каражат бөлүнөт. Мисалы, райондук коэффициенттерди эске алуу менен баатыр энелер жана аскер кызматкерлери, Чернобыль кырсыгынан жабыр тарткандар үчүн кошумча төлөмдөр чегерилип турат. Жыл сайын пенсионерлердин саны өскөн үчүн бул төлөмдөрдүн суммасы дагы көбөйүүдө. Мисалы, 2020 жылы бюджеттен соцфондго базалык бөлүк үчүн эле 13,5 миллиард сом которулса, 4 жылда бул көрсөткүч 2 эсеге өскөн. Быйыл пенсиянын базалык бөлүгүнө эле республикалык бюджеттен 28 миллиард сом бөлүнгөн. Эске салсак, учурда Кыргызстанда 785 000 пенсионер бар. Кийинки чыгарылыштарда биринчи жана экинчи камсыздандыруу бөлүктөрү кандай эсептелинет? Топтомо бөлүк деген эмне? Ага кимдер катыша алары тууралуу айтып берем. Жеткиликтүү жана пайдалуу маалыматты өткөрүп жибербеш үчүн Чекит медиага катталыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.